Калмычиева Азалина, 6-К классынын окуучусумун. Тоң районуна караштуу Кажисай айылында төрөлгөм. Ысык көл — Кыргыз бермети. Кыргыз элинин бермети Ысык көл. Ысык көл деңиз деңгээлинен 1623 метр бийик жерде жайгашкан. Анын аянты 6124 чарчы километрди түзөт. Узундугу 182 километрге чейин, туурасы 60 километрге барабар. Тереңдиги жагынан дүйнөдөгү Танганьика, Ньяса жана Байкал көлдөрүнөн кийинки 4-орунда турат. Эң терең жери 700 метрден да ашыгыраак. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат. Ысык көлгө жаздын келиши эң кызыктуу болот. Көл үстү түркүн сонундарды элестетет. Мында кыштаган ак куулар, кызыл мойун өрдөктөр башка жакка кетишет. Алардын ордуна сууда сүзүүчү башка канаттуулар учуп келишет. Айрыкча каркыралардын канат сермеши кандай кызыктуу. Бардык келген куштардын тобун карап отурсам, көп нерселерди байкоого болот. Ошентип Ысык көлгө 16 түрдүү келген куштар учуп келишет. Уяларды салышат, жумурткалашат, балапан чыгарышат. Ысык көл эс алуучу жайдан башка да туризмдин борбору. Башка өлкөлөрдөн туристтер, альпинисттер жана саякатчылар келип турушат. Алар көлдүн кооздугуна, тунуктугуна, абанын тазалыгына суктанышат. Көлдө балык өстүрүүчү жана кармоочу чарбалар бар. Алар чабак, маринка, осман жана сазан сыяктуу көп балыктардын түрүн кармашат. Көл жээги жай мезгилинде өтө жандуу жана кооз. Ар түрдүү ооруларды айыктыруучу Жетөгүз, Ак суу, Ысык көл, Койсары сыяктуу курорттор Ысык көлдө бар. Көлдүн климаты мелүүн, абасы таза, ымдуу. Ысык көлдүн туш тарабы тоолор менен курчалган.